Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Биз ушу Мадина шаарындабыз. Мадина шаарында ушул жакта ар бир келген умурачыларыбызды бул жака сый тамак уюштурабыз, белектерди берип, ар бир жамаатта ким гана болбосун 2-3 жылдан бери ушундай өзүм коноктойм. Бүгүн дагы ушу Кыргызстандын көкбөрүчүлөр келген, ошолорду сый тамак уюштуруп, ушул жерде кичине сөздөрдү айтып, эртеке даярдыктарды көрүп жатабыз. Иншалла Аллах таала баарыңыздарды келип ушу курма убакта келип сиздерден сый көрүп, иншалла умура кылып, ажылык кылып, пайгамбарыбызды зиярат кылып, Мадина шаарына келген Аллах таала баарыңыздарга насип этсин. Деген батырларды көрдүк мына. Силер деле айтып атпайбыкпы? 30 кило, 40 кило улакты тияк кыргытасыңар, буяк кыргытасыңар. Бир эртең менен багымдатта туруп, жарым кило плит кыргыта албасам, нези батыр аны? Мен атка үзөңгүсү жок, секирип минем, мындай минем, тигиндей минем. Бир жай намазга секирип чыга албасаң, аны кандай батыр? Батыр деген ким? Ал ушул түнкү уйкусун таштап, Алла үчүн өзүнүн мынакей нафсисин сындырып, ошо Аллага кулчулук кылса, ошол батыр да. Ошол Алланын алдында сүйкүмдөрөк да. Эми ушул жерден биз ушундай бекем намаз ниет кылып кетейик. Азыр кичине эме башталганча, мынакей Бакара сүрөсүндө аят бар экен, намаз боюнчачы айтат. Намазды толук аткаргыла дейт. Намазды толук аткаргыла, зекет бергиле жана рүкү кылуучулар менен бирге рүкү кылгыла. Аллах таала өкүм берип атат Курандачы. Андан кийин дейт, намазды жана ортоңку намазды сактагыла. Асыр намазга да өчө бекем болуш керек экен. Эң кыйын эки жүздүүлөр үчүн намаз кайсы намаз деген? Ал багымдат намаз менен куптан намаз деген да. Жалпы менин тапсырга жалпы Бекер Умара компаниясына ыраазычылык айтабыз. Биздин дастан жамаат улакчылардын атынан айдап коём. Бекер Умара логотипи чапылган. Офиске, кабинетке инфос, атайын номер берди кылдык. Бекер Умара компаниясы бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөдө номер 1 компания болсун. Дейбизда кыргыз элинин дүйнөсүн бул жака умара сапарын алып келген компания болсун. Алла разы болсун иншалла. Бар эле уктош керек. Коюбузда Кыргызстанга барасыз. Барсаңыз ушу форманы кийип, улакка чапканга аргымаңыз даяр. Машалла, Алла разы болсун. Сразу бар эле улак чабып кетет экен да. Чоң рахмат. Алла разы болсун.